Сен китепти ачсаң, китеп сени ачат дейт. Анан эң башкысы мындай бир жакшы сөз уктум жакында. Сен ойлонгон оюңду абайла дейт. Анткени ал бир күнү сөз болот дейт да. Себеби биз кайсыл нерсени ойлоно алсак, ошол нерсени сүйлөй алабыз да. Ойлонгон оюңду абайла, ал бир күнү сөз болот дейт. Сүйлөгөн сөзүңдү абайла, ал бир күнү иш болот дейт. Ишке айланат дейт. Анткени бир нерсени жакшы же жаман нерсени сүйлөшөбүз, ал ошону ишке ашырабыз да. Иш болот дейт. Жасап аткан ишиңди абайла, ал бир күнү адат болот дейт. Адатыңды абайла, ал бир күнү тагдыр болот дейт. Демек караңыз, биздин азыркы ойлонгон оюбуз биздин бүтүндөй бир тагдырыбыз, биздин бир турмушубуз деп. Бүгүнкү сүйлөгөн сөзүбүз, бүгүнкү оюбуз ошол эртеңки биздин тагдырыбыз бүтүндөй бир бул дүйнөгө жаралгандагы биздин чоң бир миссиябыз деп айтсак жаңылышпайбыз да.